Мугалим, бул мекенден эртеңкисин, планетанын келечегин колуна кармап турган адам деген Абрамовдун сөзүндө айтылгандай, планетанын эртеңкиси белгисиз болгон шарттарда, адам үчүн зарыл болгон билимдердин көмөлү, кескин түрдө өсүп, илимий жана саясий информациялардын агымы тез өсүп жаткан мезгилде келечектин ээлери болгон бүгүнкү күндүн окуучуларына терең математикалык билимдерди берүү зарыл болуп эсептелет. Математика предметин окутуунун негизги максаты ар бир адамдын күндөлүк турмушунда жана азыркы коомдун ар бир мүчөсүнүн эмгек ишмердүүлүгүнө зарыл болгон жана билимин улантып кетүүгө жетиштүү болгон математикалык билимдердин жана бийикчиликтердин системасы менен камсыз кылуу. Илимий техникалык революциянын азыркы шарттарында илим коомдун негизги кыймылдаткыч күчү болуп турган шартта математика илими менен техниканын тили катары кызмат кылат. Улуу математик, философ, астроном Галилео Галилей айткандай, табияттын биз менен сүйлөшкөн тилин түшүнгөн адам гана философияны түшүнө алат дейт. Бул тил математика тили. Математика бул логиканы өстүрөт, терең ойлонууга үйрөтөт. Бекеринен Калинин математика акылды тартипке келтирет деп айткан эмес. Математика бул жалаң эле эсеп чыгаруу эмес, турмушубуздун бир бөлүгү. Ар бир баскан кадамыбыз, жасаган ишибиз математика менен байланышат. Ошондуктан математика акылдын гимнастикасы. Математика орто мектепте башка предметтерди окуп үйрөнүүдөгү негизги ырычак болуп эсептелет. Математика илимдердин падышасы деп да бекеринен айтылбаса керек. Окуучулардан көздөгөн максатка жетүү үчүн көңүл бурууну, элестөөнү талап кылуу менен математика окуучунун кулк мүнөзүндөгү тырышчаактыкты, максатка умтулуучулукту, чыгармачыл активдүүлүктү, өз алдынчаалуулукту, жоопкерчиликтүү, эмгекти сүйгөндүктү, тартип сактоону жана сын көз менен ой жүгүртө билүүнү тарбиялайт. Математика окуу процессинде окуучуларды өз ойлорун толук так даана айтып берүүгө, таза жана сабаттуу жазууга үйрөнүшү керек. 90 жылдан ашык тарыхы бар Улуттук компьютердик гимназия Фрунзе шаардык кеңешинин аткаруу комитетинин 1990 жылы 16 августтагы чечими менен номер 5 мектеп гимназиясы, 1997 жылы 6 майда Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен Улуттук компьютердик гимназия болуп уюшулган. Мына ушул мектебибизде жогорудагы олуттуу максаттарды ишке ашыруу үчүн математика кафедрасынын мугалимдери да чыгармачылык менен эмгектенип мектептин тарыхына өз чыйырларын салып келе жатышат. Мезгил менен талапташ болуп, ар түрдүү темалардын үстүндө иштеген кафедрабыздын көч башында болуп, көп жылдык тажрыйбаларын жаш кесиптештерине бөлүшүп, ардактуу эс алууга кеткен эжей агайларыбызды атай кетели. Осмонова Сагын, Токомбаева Зулай, Сагыналиева Айна, Мураталиева Бейшегүл, Насырбайкова Таалай, Саадамбекова Кулера, Миндибайырова Бурул, Турдубаев Жолдошалы, Эргешова Бегай, Сатиева Сагын, Беделова Алый, Токтомаматова Наргүл. Быйылкы 2019 жылды президентибиз региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялагандыктан, бүгүнкү күндө математика кафедрасы заманыбыздын талабына эске алып, математиканы окутууда информациялык технологияны колдонуу менен билим сапатын жогорулатуунун негизги багыттары деген теманын үстүндө иш алып барууда. Кафедранын алдына койгон максаттары: окуучуларга билим берүүдө математика сабагын өздөштүрүүсүн жаңы деңгээлге көтөрүү максатында информациялык технологияны кеңири колдонуу менен билим сапатын жогорулатуу. Компьютердик тест менен иштөө, логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү жана
окуучулардын чыгармачылык иштерин өнүктүрүүнүн негизинде ар тараптуу өнүккөн инсандарды тарбиялоо. Кафедранын милдеттери: электрондук китеп түзүү, компьютердик тесттер аркылуу окуучулардын өз алдынча иштөөсүн өнүктүрүү, сабактарды информациялык технологияны пайдалануу менен көрсөтмөлүү өтүү. Учурда математика кафедрасында 13 мугалим эмгектенет. Анын ичинде Кожомбердиева Айнура Алиаскаровна окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары. Бардык мугалимдер жогорку билимге ээ. Педагогдор жана көптөгөн окуучулары шаардык, республикалык олимпиадаларда байгелүү орундарды алып келет. Билим берүүнүн отличниктери 9 мугалим. Билим берүү министрлигинин ардак грамотасы менен сыйлангандар 2 мугалим жана 2 жаш адис мугалимдер бар. Чатакова Майрам билим берүүнүн отличниги. Дардакеева Айымкан Жумадиловна билим берүүнүн отличниги. Кадыркулова Зыягүл Жекшеналыевна билим берүүнүн отличниги. Шаршеналиева Нургүл Козубаковна билим берүүнүн отличниги. Таштанбекова Гүлзат Макулбековна билим берүүнүн отличниги. Чоткараева Айнура Алиаскаровна билим берүүнүн отличниги. Жумабаева Жумагүл Үмөталиевна билим берүү министрлигинин ардак грамотасы. Нааматова Тамара Жумагуловна билим берүүнүн отличниги. Жуманалиева Гүлнара Ибраимовна билим берүүнүн отличниги. Иман Касымова Таалайкүл Керимкуловна билим берүү министрлигинин ардак грамотасы. Айылчиева Айзада Чынарбековна кафедра башчысы. Таалайбек кызы Роза. Бүгүнкү күнү математика кафедрасынын мугалимдери дүйнөлүк билим берүү системасынан артта калбай, мезгил талабына ылайык инновациялык информациялык технологияны колдонуу менен окуучуларга билим берүү жана тарбиялоо үчүн бүт аракеттерин жумшап, мектеп ичинде, шаарда өткөзүлгөн ар кандай конкурстарда, олимпиадаларда катышып, байгелүү орундарга ээ болуп келишет. Кафедрадагы жетишкендиктер катары төмөнкүлөрдү белгилей кетсек болот. Жуманалиева Гүлнара шаардык деңгээлдеги жыл мугалим конкурсунун катышуучусу. Иман Касымова Таалайкүл республикалык деңгээлдеги мугалим журналынын алкагындагы өткөзүлгөн жылдын мыкты мугалими конкурсунун жеңүүчүсү. Улуттук компьютердик гимназия ичинде өткөзүлгөн мыкты кабинет, мыкты электрондук китеп конкурсунун жеңүүчүлөрүнүн бири Шаршеналиева Нургүл жана Таштанбекова Гүлзат жана ошондой эле мыкты жаш адис конкурсунун жеңүүчүлөрү Иман Касымова Таалайкүл жана Айылчиева Айзадалар болушат. Жашоо велосипед башкарган сыяктуу тең салмактуулукту сактоо үчүн кыймылда болушу керек, деп Альберт Эйнштейн айткандай, окутуу үчүн дайыма окуп турушубуз керек.